Менин өзүм үй бүлөмдө семьяда уруш жаңжал боло элек көбүнө мындай жок деген сөздү үйрөнөт да. Мен жок деген сөздү 2 жыл үйрөндүм да. Анан ошо ыйлап калган балда чалып алганан токтоп турабыз деп күйөө балага чалып берсем эмне мынтип атасың алып кетем ушуга окшогон нерселерди. Хорошо кызым, өзүм көтөрүп барам. Зыян экенин айтып алып өзүм көтөрүп барам да үйгөчү. Мен эмне дейм? Менден бекитип кылган үйрөнбөсүн дейм да. Анан кичинекей баланы бу кичинекей деп недооценивать этпеш керек. Кичинекейде уже баалуулуктар пайда болот. Мен бир нерсени да ошо башында айтпай калыптын өзү. Башында айтып коюш керек эле. Бул мен сүйлөгөн нерсени исламды жаман көргөн адамдар бар да. Жөн эле исламды жаман көрүп калган. Өзүнөн өзү эле теңирчибиз дегендер көрбөй эле койсо болот да. Оор келет. Мен мусулмандарга анан жанагындай западты сүйгөндөр бар да. Олорго деле неме тиешеси жок нерсе да. Каласа көрсө калбаса жок. Менде максат мен өзүмдүн оюмду айтпадым. Мен илимдин негизиндеги нерселерди айттым. Силерге кээ бирөөлөр жакпашы мүмкүн. Азыр эле айткандай бирөө чөгүп атса, барып чачтан сууруп чыгасың. Эптеп жардам бересиң. Жагынып отуруш неме жок. Менин максатым элге жагыныш эмес. Сулуу чунчук болуп, красиво сүйлөп мындай кетиш эмес. Мен билген акыйкатты айтып коюш. Молодец, азаматсың десеңиз дагы ыраазыбыз. Анан сөксөңүз дагы ыраазыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ата-эненин балага кылган эң бир чоң бир жакшылыгы ага берген туура бир тарбиясы, адеп аклагы, ошо туура тарбия бергени деп айткан. Бүгүн дагы ушу бала тарбиясы боюнча сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Чыңгыз Эсеналиев агайыбыз. Ошол Инстаграмдан да көрүп калсаңыздар керек. Биз агайды сизди чакырганыбыз себеби бул жака агайдын ошол жактан мындай коомго пайдалуу үй бүлө маселеси боюнча, тарбия маселеси боюнча, түшүнүктөр боюнча аябай жакшы видеолор чыгарат. Ошол жактан жагып агайдын эмелери, анан бизге дагы бир бөлүшсөңүз деген максатта чакырдык. Кош келипсиз агай. Рахмат чакырганыңарга. Агай айткандай бүгүн буюрса мындай эркин сүйлөшөбүз. Агай алгачкы эле суроо, биринчи келгендерге мындай суроо беребиз да, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан өзүңүздүн бала чагыңыз, ата-энеңиз боюнча. Эми биринчи өзүңдү тааныштырып кой деп атасың да. Эми десек, мен баардык жерде кичинеден бармын. Же бир нерсенин мастери бол дейт, же баардык жерден кичинеден бил дейт. Мен ошосун тандаганмын. Чала психолог болуп калганбыз, чала бизнесмен, чала спортик, чала молдобуз. Себеби медресени дагы кичине окуганбыз, спортмен дагы электенгенбиз, бир аз бизнес кылабыз, психологияны да изучать этип жүрөбүз. 1,5 диплом бар деп коет. Ошондо биринчи дипломуңуз экономист. Экономистсиз, экинчи дипломуңуз психолог. Психолог, жарым диплом. Жакшы. Бирок көбүрөөк ошол жагын изучать эткенбиз. Жакшы агай, сонун. Өзүңүздүн эме боюнча, ошо бала чагыңыз кандай өткөн, каяктын кулунусуз? Өзүм Алайдан болом, Жошолу деген жерде болом. Бирок өзүм Жошолуну көргөн эмесмин. Мен Ош шаарында ХБК деген микрорайонунда чоңойгонбуз. Бала чагыбыз биз дети 90-х деп койчу эле. Ушундай бир после развал союз идеология жок кезде бандит болгон, авторитет болгон маалда бир аз шок бала болуп чоңоюп калдык. Билимге такыр неме бөлүнчү эмес, билимди бол деп эч ким айтчу эмес. Шоктук менен өттү. Шоктук менен спорт менен ушундай, көчө баласы болчу. Жакшы. Эми көпчүлүгү агай эме болот да, мисалы ата-энелердин арасынан бизге да көп суроо беришет да, мындай балам аябай эле мындай шок, тентек, аябай тентек. Бул кандай адам болот, бир түшүнбөйм бул деп мындай аябай мындай ойлонгондор бар да. Сизге ата-энеңиздин ошол убакта мындай реакциялары кандай болгон, сизге кандай мамиле кылышты, кийинчерээк токтолдуңузбу, эмне болду негизи ошол? Негизи бала тарбиясында сүйлөшөбүз деп чакырыпсыңар да. Сага Санжарымда суроо бергим келди да. Биринчи элечи, мага бир жаңы бир Гелендваген бере аласыңбы сен? Жок, бере албайсың.
То есть өзүңдө жок нерсени мага бере албайсың экен да. Азыр балага тарбия беребиз деп атабыз. Ата энеде тарбия жок да. Эмнени берет? Бериш үчүн бирдеке болуш керек. Эң биринчи эле элдин баары билген бир хикаядан баштайын деп атам да. Бизге пример. Бир эскертип коеюн да. Умар разияллаху анхуга бир ата эне келди да. Амир эль муминин дейт. Мен балама бал жебе деди доктор. Биз айтсак дагы болбой атат. Доктор айтса дагы болбой атат. Такыр эле бекинип жейт, урдап жейт. Кандай кылсак сиз айтып коебуз бизге. Макул 40 күндөн кийин кел дейт. Кетет 40 күндөн кийин келет. Балам бал жебегин деп коет. Болду. Кетти, бал жебей коет. Ата энеси анан келип сурайт. Мусулмандардын башчысы, мурда эле айтып койбойт белең бизди 40 күн күттүрбөй. Десе айтат, жок, мен ошол кезде өзүм бал жеген болчумун. Мен 40 күн тазаландым бал жебей. Менин сөзүм өтүмдүү болуш үчүн мен ошол нерсени өзүм кылбашым керек деп атат. Как минимум 40 күн деп атат да. Биз дагы балдарыбызга айтып атабыз да, телефон кармаба деп атабыз да. Өзүбүз телефон кармап жатабыз. Өтөбү ушул сөзүң. Кечке көрүп алабыз, телефон бербегиле балдарга деген информацияны телефондон алып атабыз, по сути, туурабы? Мындай да, үйгө келгенде мен көбүнө айтам да. Үйгө келсең китеп ачып ал дейм да. Түшүнбөсөң да китеп ачып ал. Сен китеп окуп отургун, мен айтам да, 40 күн ошо практикабайт эткин, сага болгон мамиле дагы өзгөрөт да. Сага бала чакаңдын болгон мамилеси, сага келинчегиң болгон мамилеси өзгөрөт. Үйгө келип китепти кармап алып, телефон кармап алып жатсаң, сага бүгүнкү болуп аткан эркектерге мамиле дагы ошол. Эркекте тарбия жок. Эркек негизи жол башчы болчу. Үйгө не только балдарга, келинчегиңе да тарбия беришиң керек да. Туурабы? Бизде баягы теңдик деген нерселер жок да негизи. Биздин культурабызда. Эркек киши башчы десе мындай, мен айткандай болот, диктаторство эмес. Жол башчы деген өзү көрсөтүп бере алчу адам. Келинчегиңе дагы жетелей алсаң, могул нерсени кылбайлы, кел, мондай кылайлы, мындай жашайбыз деп жетелеп кетчү адам болушубуз керек. Мен айтат элем, биринчи очередте бүгүнкү күндө чоңдорубузга эркектерге тарбия керек деп айтат элем. Өзүбүзгө керек негизи. Өзүбүз. Мына мен мисалы мен өзүм примеримди айтам, анан мен деп эрекесине жаман көрбөңүздөр, Мен өзү жаман жактарды оңдогондо аракет кылам да. Бүгүнкү күндөн кечейин устаз үзүлө элек. Динден дагы, мисалы акыйдадан башка устаз, фихтен башка устаз үзбөй келди азыр. Бизнестен өзүнчө башка устаз, бизнестин да производство боюнча өзүнчө башка устаз, профессионалдарынан алыпча. То есть менин акыретим болот да. Мен бир күн өлүүчү күнүм келет. Ошо күнгө чейин билим ала берем деген ойдомун да, үйрөнө берем. То есть адеп, бул нерседе билимдин ичинде адеп, ахлак дагы бар да. Билими жок адептүү адам болбойт да өзү. Агай, эми адам өзгөрсө болобу? Мисалы 30-дан ашкандар, 40-тан ашкандар өзгөрсө болобу мисалы? Ооба. Сөзсүз түрдө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча жаштагы адамдарды өзгөрттү? Пайгамбарыбыз чоң эле туурабы? Абу-Бакыр Сыдык, Хамза, кандай чоң кишилер болчу. Не деген адамдар болгон? Чоң эле адамдарды өзгөрүү ниеттен да. Мен өзгөрөм деп ниет кылсаң, мен өзгөрө албайм деген жерде программаны коюп койсоң, мен эми карып калдым. Мен астагфирулла көрүп атам, мен теңдүү досторум деле бар да. Уже мен карып калдым дейт да. Эми илгерки 60 жаштагылардын эле өзгөргөнүн көргөнбүз. Мен бир профессорду көргөнмүн да. Менин досум менен группалаш эле. 60 канча жашта университетте окуйт. Өзү профессор киши, математических наук. Эмнеге окуп атасың десе, то есть мен бул историяга окуп атам, бул жакты мен билбейм, себеби жакшы эмесмин дейт да. То есть ооздон угуп билем, YouTube'дан алган информация, академически дагы билишим керек деп. 60 жашында окуп жатат. 60 жашында өзгөрөм деп атат да. Сиз агай, сиз эмес, сиз мисалы 40-тан өтүп калсаңыз, мен азыр 30-дамын, менин досторум деле барсаң, жаш өтүп калды дейт да. Чындыгында сиз айткандай пайгамбарыбыз 30-дагы, 40-дагы, 50-дөгүлөр дагы деген бирөөнүн башын кыя чабып ушундай бир мүнөздөгү адамдар кумурсканы мындай депсе болбойн деп, зыян берип койбойн деп басып калышкан да, ошончолук деңгээлге чейин өзгөрүшкөн да эми. Бүгүнкү күндө мындай да Санжариним. Чынын айтканда азыр Кыргызстанда идеология жок да. Ардемкени идеология кылайын деп көрүп атабыз да. Бөлүнүп кеткенбиз.
бирөөбүз мусулман идеологиясын кармадык, бирөөбүз демократия кармадык, бирөөбүз коммунизм боюнча калдык, бирөөбүз тенгириянсты оңойго түшүрүбүз керек деп атабыз. Идеология жоктугунан ушу көп нерсе болуп атат да. А негизи адамды өзгөртчү нерсе бул идеология. Машыгуу менен өзгөртө албайсың да. Канча машыксаң деле бул идеология эмес. Адам өзгөрүү үчүн бир күчтүү идеология болуш керек. Анан негизи үй бүлө жөнүндө сүйлөшөт экенбиз, мындай айтайын да. Үй бүлөдө бүгүнкү күндө азыр бизде Кыргызстанда эки неме бар. Модель семьи деп коет. Бир аз орусча сүйлөп койсом капа болбойсуңар? Болот агай. Ооба, мындай кыргызчасын издеп ойлонбой эле коеюн. Көчөдө колдонуп эле жүрөбүз да ушул сөздөрдү. Деп атат. Эки модель семьи бар азыр Кыргызстанда. Исламский модель семьи бар. Бул биздин ата тегибиз карманып келген. И неме бар. Западный модель семьи бар. Бул демократия деп аткан. Биз кайсынысын карманышыбыз керек деген маселе да. Экөөндө эки жакта тең жүрүп үй бүлө башкара албайсың. Только бирөөсүн тандашың керек да. Даже мен айтат элем, наследие коммунизма дагы бар да азыр. Бул нерсе коммунизм өзү жок болуп кеткенден кийин ал нерсени унутуш керек. Бул нерседе уже совершенство жок да. Западный модель семьи бизге жарашпайт. Даже мен айтам, русскоязычный үй бүлөлөрдө дагы болбойт бул. Себеби Западтан өзүнүн көрөбүз программасын кандай жашап атат карасак, биз балдарды эмне себептен балалуу болобуз? Мени инвестиция да, кийин карайт дейбиз да. Основной эле ушул, туурабы? Негизи түшүнүк. Мээрим күтөбүз да. Западный модель семьяде Америка демократияда эң башкысы. Ата энени карабайт. Үй бүлөлөрдө ажырашуу көп. Аларда 40 жыл чогуу жашашыптыр десе, элдер барып медаль берет, телевидение тартыпчы. Бул чоң жетишкендикте анча-мынча болот. Мой Сара айтат, теги Джон мой 7-й муж, Джек мой 3-й муж ушинтип жүрүшөт да. Аларда ажырашуу деген эсесин нерсе, балага ответственность жок. Ушу менин балам эле деп карабайт. Кимиси менен ажырашса, ким кайсы аял менен үйлөнсө, ошонун балдары менин баламды алып кете берет. Эркек кишичи. Мындайча айтканда, жылкы, биз жылкы мүнөз элбиз да. Өзүнүн баласы эмес болсо бакпайт. Мисалычы, биз деле ошондойбуз. Кыргыздын эркектери ошондойбуз. Бизде азыр американец болушубузду требует этип атат. Көп кинолордон көрүп алдык, аялдар айрыкчачы. Алар бага берет экен. Биз бага албайбыз да. Мындай багасың, мээрим толук берилбейт да. Алар болсо башка бирөөнкүн багат. Ошон үчүн мектепти бүтөрү менен өзү кетет, өзүнүн жашоосун улайт. Только эгоизмди үйрөтөт. Западный. Биз западный модель семьи менен эч качан неме кура албайбыз. Тууру тарбия бере албайбыз үй бүлөнү туура. Мындайча айтканда бир бактылуу балдарды тарбиялап, жакшы үй бүлө куруп, мамлекетке да бир пайдасын тийген балдар тарбиялай албайбыз да. Кыйын да бул нерсе. Жок. Муну эми баягы мен деле өзүм тарыхты бүткөнбүз. Европа мисалында көрүп жүрөбүз да. Сиз айткандай Америка мисалында көрүп жүрөбүз. Эми көрүүчүлөрдүн арасынан ар эме болушу мүмкүн, ар нерсени айтышы мүмкүн, бирок мындай факт аргумент менен алганда чындыгында эле азыр Европа кулап жатат да. Бир пикке чыкты, кулап жатат. Эмне демографиялык кризис, сиз айткандай төрөбөйм деп чыкты аялдары. Башка маселе чыкты. Төрөбөйм деген эмне? Жана сиз айткандай өзүн карабаса, бир пайдасы тийбесе, андан көрө өзүмдү өзүм карап жашаган жакшы экен деген нерсеге барып жатышат да. Ушул оюңузга кошулам агай. Эми агай, мынау ушул негизи эле мен үй бүлө буга чейин дагы ошо бала тарбиясы боюнча тартканда Гапыр Мадамиев агайды дагы бир алып келгенбиз. Агай айткан өзүн өзү тарбиялоо деген китеп жазып чыккан экен. Ошонун негизинде бир видео тартканбыз, бирок техникалык маселеге байланыштуу чыкпай калды да. Дагы бир чыгарабыз. Сиз айткандай агай да айтты да, биз өзүбүз тарбияламайынча жок, баланы тарбиялай албайсың, өзүбүздөн башташ керек деген нерсени. Анан ошол суроо берейин дегеним, үй бүлөдөгү ошол моралдык психологиялык климат, аял менен эркектин мамилеси баланын тарбиясына канчалык деңгээлде таасирин берет агай? Мен биринчи бир нерсени айтып койгум келип атат да, Санжариним. Мен өзү по-моему деген билим жок да. Менин оюм деп айтпайын. Мен илимдин негизинде айта алам. Биринчи ислам динин изучать эткен адам катары, экинчи бир аз психологиясын. Ушу эки илимдин негизинде гана айтайын да. Менин оюмча деп эле коеюн. Аял эркектин үйдөгү мамилеси балдарга сөзсүз түрдө таасир берет.
кандай жөнөкөй тил менен айтсак, үйдөгү уруш жөнүндө айтып атсаң керек да. Уруш. Үйдө уруш жөнүндө эми жакшы ынтымак Бири-бирин маалда жакшы түшүнбөстүк жагын эле деген аласың да. нерсе бар, Жаман сен жаман жагы кандай тиешеси болуп калышы мүмкүн деп атасың да. Негизи үйдө уруш жаңжал болбош керек да. Бизде мындай болуп калган. Эми үйдө уруш жаңжал болот да деген түшүнүк, мындай обычный эле нерсе да дегенде болуп калган да. Үйдө такыр уруш жаңжал болбош керек. Болбойн десең, Сизде болбойбу? менде алхамдулилля боло элек да. Менин өзүм үй бүлөмдө, семьяда уруш жаңжал боло элек. Потому что бизде начальствонун айткандай болот да. Начальство бирөө эле болуш керек да. Эки башкарма менен неме кетпейт да. Кече тиги генералыбыздын мамилесиндей эле үйдө мамилесинде мындай просто аял киши орду бар. эми аял киши мындай бийлик талашпаш үчүн эркек киши дагы аял кишинин сыфаттарын өткөзбөш керек болуш керек деп ойлойм. Просто азыркы күндө эркектер бир аз майдаланып алды да. Үй бүлөнүн тиричилигине чейин киришип кеттик да. Мондай тамакты мынтип кылбайсыңбы, үйдү мынтип жыйнабайсыңбы деп өзү аялдын ордуна түшүп алып атат да. Мен бир неме кылгам да, бир нидерландский Голдберг деген психолог бар, үй бүлөлүк психолог күчтүү. Ошол айтып, аял киши уровень 3-нчи этаж болсо, эмоционально, эркек кишиники 5-нчи этаж дейт да. 5теги 3кө түшүп чыга алат дейт да. 3төгү 5ке чыга албайт дейт да. Ошол аял кишинин уровенине түшүп алып атышат да. Майдаланып, ал менен айтышып, урушуп, подружка болуп, ошондон уруш чыгып атса керек. Негизи үйдө уруш болбош керек. Бирок болуп калат да эми, башка эми болуп калгандарга айта эле Мен карашы. таң калып атам дагы, мындай мисалы үчүн бизде да шүгүр эми жакшы эмес, бирок кээде баягы аялыңыз кичине эме болуп, эмоциялык абалы өзгөрүп эме болгондо кандай болот ошол мезгилде? Сиз ачууланганыңызда кандай болот? Жок, мындай болот. Аял киши эки учурда эки түрдүү ачууланышы мүмкүн. Мындай жинденип дейличи. Биринде эркелегиси келип жинденет да. Аны эркек киши чувствовать этип билишин керек. Кээде мындай эркелегиси келип, мындай претензия айтса, ондойдо унчукпай эле коесуң да. Анан серьезно эле сага ачууланып, сени критиковать этип, сен антпе, мынтпе деп аткан кезде ордуна коюшуң керек да. Сен асмандан түштүңбү деп байкез ошондой кылып. То есть өзүңүн ордуңду да билгизип, анын ордуна билгизип коюш керек. Демек, ошол нерсени байкай билиш керек экен да, кайсы абалда кандай мамиле кылыш. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн айттым да, билим алыш керек депчи. Негизи мындай нерсе бар, Санжар. Золотая середина дейт да. Бизде бүгүн үй бүлөдө аталар, мен көпчүлүк нерсени азыр эркектерге коем. Аталарга. Үй бүлө башкаруучу ушулар, тарбия берүүчү ушулар да. Аялдардын тарбия берүү, балага тарбия берүүчү боюнча анан айтып берем. Эркек кишиники мындай болот да. Өтө жумшак болуп кетип атышат. Өтө эле эшек жайлоого чыгарып коюп атат. Аялын деле, бала чакасын делечи. Что тебе надо деп эле, монтип эле. Же өтө эле катуу агрессивный болуп кетет да. Мен строгий, мен эркекмин деп элечи. Золотая середина деген нерсе бар да. Экинде ун менен сууну кошсоң камыр болот да. Нан жасаш үчүнчү. Только ундан кыла албайсың. Ошон үчүн орто нерсени таап билишибиз керек да. Кайсы жерде балага деле кайсы жерде кээде бала бар да, ушундай капризничтетет эми, эч кимдин сөзү өтпөй калат да. Мен үйгө келген туугандар айтат да, биздин балабызды тарбиялап берчи. Сен балдарың кичинекейинен эле болду отур дегенде унчукпай калат экен депчи. Насилие жок. Насилие жок эле. Кээде мындай эркелеп, үйдө шоктонуп атса мен жоңго дейм да. Келинчегиме да шоктонуп, энергиясы эми чыгып баштаганда биз келем, жөн отургула, шоктонбой отургула. Ага тийбе, буга тийбе деген. Ооба. Ал энергиясын каяка иштетет анан. Жөн коем, калаганым. Анан бирок кээде багандай каприз болуп калат. Ыйлап эч кимдин сөзү өтпөй эле мына жок деп калганда, отур болду, оозду жап дегенде отуруп калыш керек. То есть билиш, эркек киши билиш керек да. Ошол нерсени айырмалап билиш керек да. Бир түрдүү болбош керек. Же өтө катуу болбош керек, же өтө жумшак болбош керек. То есть метод кнута и пряника дейт да. Кайсы жерде конфет бересиң, кайсы жерде камчыны көрсөтөсүң. Камчы деген нерсени бизден алып коюшту.
эркек кишиде камчысы болуш керек, кайрат. Камчысы болуш керек дегенде кээде тарбиялап да коюш керек дегенди айтып жатасыз го? Бул менин сөзүм эмес. Бул Аллахтын сөзү. Кайсы жерде уруптур дейт балдарды. Аллах айтат го балдарды. Намаз окубаса уруптур дейт, Буну айтып атканыма кайсы өткөндө биз ушул тема боюнча сүйлөштүк да. Мансур эке менен дагы эме кылдык, тарттык. Ошол жерде тарыхтан мисал келтирип, балдарды кээде мындай өтө чектен ашканда кичине бир жазалап койсо да болот. Ошону кармаш керек деген нерсени айтсак, комментарийге кетти да. Мындай баланы урбаш керек дегендер, ошолор аябай урат. Көбүнчө сага аял кишилер жазат. Мындай болот. Анан ошол именно аял кишилер өздөрү балдарын аябай урушат. Анан кийин мен урган эмесмин деп аял кишинин ушундай жери бар да. Жок, мен кылган эмесмин. Же балалуу боло электер. Же жана бир баланы төрөп коюп, тарбиясын садик менен мектепке берип койгон, өзү баласы менен контакт эле жок да. Ошондойлор айта бериши мүмкүн. А негизи көп балалуу үй бүлөдө, менде 9 бала бар. Сөзсүз түрдө насилие мындай да. Мен өзүмдүн балдарымы, эркек балдарымы, эркек балага башка, кыз балага башка мамиле кылабыз. Бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз, Эркек балдарымы бир жолу же 2 жолдон урганмын. Өмүрүмдө. Өмүрүңүздө 1-2 жолу эле. 1-2 жолдон урганмын. То есть ура алат деген сезим болуш керек да. Атам ура алат, камчысы бар деген. Урам дегенде мен айтканды кыласыңбы, ушундай кыласың, агрессия кылба, коркутуп, жүрөгүнө кол салып мынтип отургузуп алып эмес. Бир төпөч. Жамбашка бир удар, оны жанагы мынтип сылап коюп эмес. Кийин на всю жизнь алып билиш керек. Атам ура алат. Ура албайт, колуңа эмне келет эле деп. Бак американский видеолорду көрүп алып жактырып атабыз. Өмүрүндө мынтсе баласы унчукпаган, өмүрүндө томпоңок жеген бала. Ал биздин кыргызга өтпөйт ал. Биздин кыргызда мындай ээн башыраак болуп кетебиз. Демократия жарашпаган элбиз да. Эми ачыгын эле мындай моюнга алыш керек да. Биз факт, аргумент менен сөйлөшүп, биз өзүбүздө дагы мисалы туура мен дагы атам тарбиялай турган жерде тарбиялап коет эле. Жакшы мамиле кылганда жакшы түшүндүрөт эле. Мындай нерсе болот эле да. Биз ушундай эле келгенбиз, азыр эле сиз айткандай анан батыштан көрүп калып эле жок деген нерсе. Эми муну комментарийде эмне деп эме кылышат. Бул анан көпчүлүгү урат десе эле көгөрт уруп саганды же башканы эске алат да. Сиз айткандай кичине жок, бизде из крайности в крайность көрсөтүп атышат да. Американский кинолордо ушундай көрсөтүп атат. Баягы өтө жаман адам кылат, баласын урган, күнүгө зордук, зомбулук көрсөтүп, агрессия. Ушундай нерсени да. То есть крайга барбаш керек деп атам да. Мындай болот да. Эшикте ысык болуп атса, биз кондиционер жагабыз да, үйгө турабы. Эшикте суук болуп атса, печка жагабыз да. Балаң мисалы кежирленип айтканыңа койбой атса, хулигандык кылып атса, мен бир неме көргөмүн, сүрөт көргөмүн. Кыргыз калпакчан киши камчысы менен мынтип турат, чоң балдар мынтип турат да. Биздики ушул. Потому что чоңойгондо деле азыр балдарына тил өтпөй, мага аябай көп кайрылышат да. Мен баламды бирөөнө токмоктоп коюп мынтип калды. Мен балам күнөөлүү эмес эле, бирөөлөр подстава кылып наркотик менен чүп. Сөзсүз түрдө аппак болот да баласы энеси үчүнчү. Наркотик менен чүп калды, ушуга эмне кылсак болот? Бала менен бир сүйлөшүп көрбөйбү? Десең тарбиясы жок бала. Тарбиясы жок дегенде мектепке берген, мектеп тарбиялайт деген, өзү я тебя люблю, сына деп эле жүрө берген. Итогу ушуга келди. Жаш бала тарбиялап аткандар ушундай экен. Мен балама эч качан антип үйрөтпөйм. Мен балам жакшы болот. Мен балам эч качан мындай болбойт дейт. Бирок бүгүн баласына тили өтпөйт. Балам телефон карма отурба десе, тили өтпөйт. Анан кантип эле эртең сенин тилиң өтүп калат дейм да. Ошого бай иллюзия менен жашабаш керек. Мен келечекте мындай болом. Бүгүнкү состояниясын көргүн. Азыр менин балам адептүү, тартиптүү деп аткандар дагы лукавят да. Келсе көрөбүз да. Просто эне үчүн бала аппак боло берет экен да. Туура нерсени айттыңыз агай, жакшы нерсени айттыңыз. Мен эми жашоодо көрүп жүрөбүз да. Телефон азыртан эле баласы 2 жаш, 3 жаш, телефон колунда мультик көрүп атат. Ошону кой, жыйнаштыр десе, жыйнаштырбайт да баласы, сөз өтпөйт. Атене ошону алып коркот. Балам тополоң кылат да жем. Сиз айткандай эми эртең келечекте кандай болот да. Ошону эми туура моюнга алыш керек. Анан агай жана кыз менен баланын тарбиясы деп калдыңыз. Ошол жага да бир токтоло кетсек, кандай өзгөчөлүктөр болуш керек? Кыз мындай да, кыз бала деген
конок экенин билебиз баарыбыз эле. Турмушка чыкканга чейин жакшы бирдемкелерди үйрөтүш керек да. Тамак аш кылганда, үй жыйнай, ушуга окшогон нерселерди детский массаж деген курстарга берсек болот. Эртең балалуу болот. Эне болушту үйрөтүп, өзүнүн үй бүлөсүнө узатып коюш керек болот. Мен всегда айтат элем да, кыздарыма көбүрөөк акча берип коём да эми. Мындай неме кылбасын деп, эркелетип, анан үйдө балдарыма дагы айтам да. Кичине багандай үйдө конфликт болот да балдардын ортосунда. Балдарым урушам да. Булар конок. Буларга вообще неме кылбагыла. Силер эркексиңер. Неме кылба депчи. Кыздарга кичине жумшагыраак мамиле болот. Өзү кызга катуу деле айта албайт экенсиң. Мен үйдө неме болуп калды да. Кыздарым комнатасына кирсем чачылып жатыптыр да. Анан айта албай койдум да. Анан келинчегим чакырдым да, айттым, мен мына кыздарыңа жыйнаганды үйрөтсөң. Урушпа бирок дедим. Не чачылып жатасың, урушпа. Просто келгиле кызы мынтип жыйнайлы, жыйнаганды үйрөтсөң депчи. Өзүм айта албайт деле экенсиң да, катуучу. Анан бирок кыздар боюнча жанагы образованиясыны жагынан мен бир-эки сөз сүйлөп кетейин. Мен өзүм кыздарыма апам менен үйдө көп неме болдук. Англис тилин үйрөтөм дейт, мен үйрөтпөйлү дедим да, курска бербейли. Мен кыздарыма медик болгонго мечта киргизген аракет кылдым. Анан билим берип, сөзсүз түрдө мектеп, университеттин билимин, бирдемкелердин бар, бирок англисче билбесинден себеби бүгүн азыр Кыргызстан интернационалдуу өлкө болуп кетти, айрыкча Бишкек. Эртең келип бир Джон менен таанышып калып, ошого турмушка чыгам деп, анан ага турмушка чыгып, анан Америкага кетип жашап алып, же Сингапурга кетип жашап алып, анан башында 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 30 жылда бир келип калса, неме не хотелось ошо нерсени. Ошон үчүн мен кызыма англис тилин үйрөнбөй, ушул жерде эле кыргыз балага турмушка чыгып, мындай ушул жерге кызматын кылып, то есть мен инвестиция кылып атам да бүгүн. Ошол нерсе менен үйдө жашаса деген бир ойдо англисче үйрөтпөгөнгө аракет кылдым. Кыз баланы четке чыгарышка мен каршымын да өзү. Бизде азыр эң бардыгынан материальный ценность акча эле болуп калды да. Туурабы? Курсак ушул жерден деле тоет. Бир нерсени, бир кызматтын бир ээси болсо, бирок кесиптен, бирок байып кел деп атабыз, четке чыгып кел деп атабыз. Бирок четке чыгыш керек как неме катары, турист катары, саякатчы катары. Ал жак бул жактарга дагы чыгып. Эми азыр негизи мен мага оор тема бар эми. Ошого да келет окшойбуз. Кызым уктуң да, Инстаграмдан эле. Инстаграм мен үчүн жашоому көрсөтчү площадка да. Только мактанчу жер эмес. Ак жагын, кара жагын аш. Кызым каза болуп калды 16 жашында. Кызым экөөбүз мечтать этип аттык элек. Ушу паспорт алабыз депчи. Быйыл паспорт алабыз. Анан чет жактарга барабыз деп ушундай мечтать этип аттым. Кече күнү цомго барып кире албай келип атам да. Кара кагаз алгым келбей атат кызымачы. Иншаллах дагы кызым бар. Аркасынан Уда келген Айша. Ал кызым менен ушу чет жактарга барып неме кылабыз сөзсүз. Кругозорун өстүрүш үчүн. Бирок путешественник катары, жумуш иштеп келди катары эмес. Негизи агай канча уул, канча кызыңыз? 2 кыз, 7 уулум бар. Эң биринчи 2 кыз, 16дан кийинкиси 14тө, кийинкилери жалаң уул балдар. Эми агай, жанагы кызыңыздын акырети абат болгон болсун, Кудайым бешинен орун берсин. Анан ошол Инстаграмдан сүйлөп чыктыңыз да, мен ошол видеоңузду көрүп, анан бул жакка чакырайын агайды дедим да. Негизги эле себеп ошол болду. Жакшы түшүнүк мындай эме кылыпсыз да, көпчүлүк эле мындай баласы өтүп кетсе башка болсо, өзүн тытып башка болуп, өзүн таштап койгондор көп. Сиз ошол кабыл алып, ошону мындай элге дагы чыгып айтып жатканыңызга мен аябай эме бердим. Ушул боюнча да бөлүшөлү дедим да, эми ушул баласынан айрылгандар, ата-энелер болушу мүмкүн бул жакта. Сизде кандай сезимдер болуп жатат азыр, кандай кабыл алдыңыз, ушул боюнча да айта кетсеңиз. Мен кечээ бир ыр жаздым да. Англис тилинде бир аз мини клип кылып YouTube'га жүктөйүн депчи. I want to take it деп эме кылып. Мен бул нерсени кабыл алгым келет деп. Ичимдеги состояниемди түшүрүп атам да кагазгача.
азыр эми эрте болгон үчүн кабыл алуу менен кабыл алдым, ыйманы менен. Жүрөк кабыл алышы кыйын болуп атат. Мындай күндүз элдин астына чыгып күлүп жүрөсүң, анан үйгө келгенде сыздап көздөн жаш кетет экен, сагынасың. Бирок негизи мен айтайын дегеним, өлүм деген нерсени бизге ушунчалык жаман көрсөтүп коюптур да. Өлүм, бирок өлүм бул акыйкат нерсе да. Ар бир адамга келчү нерсе. Өлүмдү биз сүйүшүбүз керек да. Өлүмдү сүйүш керек. Мисалы, ошол видеодо да айттым да. Элдер Американы сүйүп атат. Америкага балам окууга барып кел десе, элден акча жыйнап болсо да жөнөтөт туугандар. Акчасы жок болсо бир жегесин сатып жөнөтөт. И мактанат. Мен балам Америкада окуп атат депчи. Менин кызымды эң жакшы жерге кетти да. Алланын астына кетти. То есть 16 жашка чыккан күнү кетти да. Ошол нерсени азыр сага дагы айтып бердим го, эфирге дагы айтып коеюн. Кызым мектепте, менин сөзүм эмес, мектептегилердин сөзү. 2 красавицанын бири болду. Бою 1.70 узарды. Быйыл сонун ачылды эле да. Ыйман жагынан дагы намазын бир каза кылбай, көчөдө жүрсө дагы намазын окупчу. Элдерин да достору намаз окугула, жолукка чакырып, ушундай бир адептүү, билимдүү, үйдө шайыр мүнөз жүргөн ушундай бир сонун кыз болду, мээримдүүчү. Аллах акыретке бул дүйнөнүн кыйынчылыгын көрсөтпөйүн деп алып кетти да. Кече бир дамыл айтып калды. Ошондой кыздар, 16 жаш кыздарды жакшы, такыба инсандарга, пайгамбарларга ал жакта той берет депчи. Мен бул жакта тойго даярданып аткам да, кызым узатам деп. Иншаллах бейиште той кылат экенбиз да. Жүрөгүм сүйүндү ошо сөздү угупчу. Так что жакшы нерсени кабыл алышыбыз керек эми. Аллахтын белеги деп кабыл алдым. Аллахтын сыноосу же бир жазасы деп эмес. Өзүнчө баягы өзүн душман тутуп алган адамдар бар мага делечи. Эми пайгамбарыбызга душман туткандан кийин бизге деле душман тутат да. Алар бул Аллахтын жазасы деши мүмкүн да. Мен үчүн бул Аллахтын белеги. Жакшы айттыңыз агай. Эми негизи эле ошол бизде түшүнүктөрдү өзгөртүш керек экен да. Түшүнүк канчалык түшүнүк туура болсо, жашоо да туура болот экен да. Түшүнүктөр туура эмес болгон болсо, жашоодо кыйынчылыктар келе берет экен да. Жана ар бир нерсенин акылмандуулугу бар дейт го. Аллах бир нерсени берген болсо, эгер сен ошол деңгээлиң жеткен болсо, ошо акылмандуулукту түшүнгөн болсоң, ошо сыйлык экенин билесиң депчи. Рахмат агай. Анан агай, эми теманы бура берейин. Эмеге мени эң кызыктырган нерсе, эми сиздин ата энеңиз боюнча бир аз сурай кеттим, кандай тарбия берген деп. Анан Инстаграмдан да көрүп калам. Кээде апаңыздын бутун жууп, атаңыздын бутун жууп, андай эме кыласыз да, эми үлгү болсун деп эргеде чыгарасыз. Ушул анан сиздин эмеңиз көпчүлүк, мен мисалы үчүн мен өзүм ошону кыла элекмин да, мисалы. Кылгым келип атат, бирок кыла элекмин. Ошону барып апа бутуңузду жууп берейин дегенге мындай бир бул жактан бир эме жетпейт да. Дух жетпейт да. Дух эме болбойт. Анан сиздеги мындай байкасам эркин ойлонот экенсиз, эч кимден мындай эме кылбайсыз, эркин сүйлөйт экенсиз. Анан ата энеңиз ошол кандай сизге тарбия берген, нелерге көбүрөөк маани беришет эле, ушул нерселер кызык болуп атат да. Менин ата энем ушундай бир жакшы инсандарды ата эне кылып бериптир да, Аллах белек кылып. Свобода берген экен магачы бирокчу. Анан сөзсүз түрдө тарбиялаган, токмогун деле жегенбиз. Действительно туура эмес иштерди кылчубуз, өтө сыздатыпчы ата энени. Өтө шок болгонбуз. Бирок көбүнчө мен ушу ата энем неме рамка бербептир да мага. Ушу нерсени кыл, мына нерсени кылбайсың, сен мына нерсени мечтать этесиң, сен доктор болосуң же милиция болосуң, өзүнүн немесин навязывать этпептир да. Бүгүнкү күнгө чейин деле ата энем менин тандоомду сыйлаган инсандар да. Негизи эле бир нерсени дагы айтып коеюн, ичине бир аз жакшы көрүнтө коелу. Бул жерде жакшы мактаныш эмес, бул жерде үлгү катары алсын деген адамдарды алсын деген. Жок, жанагы урган акысы бар дебедимби ата эненин балага. Эми насилияны кылып аткан адамдар да бар да, уруп жыргап калбасын деп туура кылып атат экен депчи. Балага навязывать этип тарбия бере албайсың да. Баланы кичинекей төрөлгөндө эле Аллах
ырыскысын тагдырын жазат, и карасаң характери болот өзүндөчү. Ар бир баланын өзүнчө характери бар. Биз негизи ата эне болобуз балага жөн эле жардам берип коюш үчүн. Биз жетпей калган максаттарга ал жетиш үчүн эмес да. Биз өзүбүздүн максаттарыбызга наязет этпешибиз керек. Балам, сен бай болушуң керек. Балам, сен профессор болушуң керек. Балам, сен депутат болушуң керек. Балам, сен сот болушуң керек. Балам, сен прокурор болушуң керек. Наязет этпеш керек да. Алардын тандоосу болот өзү. Тандоосу жок болушу мүмкүн. Көбүнчө көпчүлүк балдарда, жаш балдарда тандоо жок. Ар демке кылып көрсүн да. Барбага берип көр, скрипкага берип көр, ар демкеге берип көр, өзүн тапсын. Неменин Пеленин киносу бар. YouTube'да деле бар мындай. Возрождение легенды деген беле. Атасы баласына аябай жардам берет да. Чоң футболист болду да. Биздин ишибиз ошо. Биз проводник элебиз да. Балабыздын жетчү жерине жардам берип коюш үчүн гана. Баласы ошол кызыгат футболист болду. Атасына жардам берген. Ооба. Балам, сен футболист болушуң керек. Балам, сен Хабибдей болушуң керек деп бардыгы эле азыр балдарын алып барып берип, Акжол Махмудов болушун барбага берип коюшту да. Может, ал бала борец болгусу келбейт да. То есть мен өзүм балдарымды барбага берип көрдүм. Баргысы келбеди, 3-4 ай барып. Хорошо. Өзүңөрдүн калыбыңар. Может, ошо жер жагып кетсе, калып калмак. Значит, жакпаптыр да ичиндегисинечи. Анан уруп, зордуктап, кыйнап алып барып мынтип адамды кыла албайсың да. Сен каалаган нерсе ичине нутро болот. Ошонусун гана ачып беришиң керек да. Демек, балаларга мындай эркин тандоо, чечим чыгарганга, эртең жашоодо деле чечим чыгарыш керек болот да, көп жерде чечимден көз каранды. Чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк бериш керек экен да, кай ошондой мындай эркин чечим чыгарганга. Бирок кеңешиң бересиң, көзөмөлдөйсүн, өзүң кызыгуусуна кой. Бирок жаман нерсеге кызыгып калсачы. Эми жаман нерсеге кызыкса албетте тососун. Айтайын дегеним, кызыккан нерсеси болсо, ошол өзүнө бир чечим. Азыр жаман нерселер да көп болуп атат да. Косплей деген нерсе бар экен. Боёнуп, мынтип кыз болуп кийинип эркек балдарчы. Жаш балдарга, подростокторго мода экен да. Ушул нерсеге кызыгып калса кандай болот деген да суроо бар да. Анда да колдой беребизби? Ушул жерде атанын кадыры өтөт да. Кичинекейинде кадырыңды өткөзгөн болсоң, жок балам, анан аны отуруп сүйлөшөсүң. Негизи ата менен бала мындай отуруп сүйлөшүп туруш керек да. Сен эмнени каалайсың, мындай кылбайсың. Анан буларга көбүнчө жол билбеген возрасттан мечталарды берип башташ керек. Туура ценный, туура балуулуктарды. Мынаны каала, сен мындай бол, мындай бол депчи. Бизде бирок мен неме корккон жерим, биздин баардыгыбыз эле боец кылып атабыз да балдарыбыздычы. Улакчы кылып атабыз, футболист же боец кылып атабыз да. То есть бул деле эркек кишинин өзүнүн баягы жетпей калган нерсеси болуп атат. Бизде чынын айтайынбы? Күчтүү физик кылгысы келбейт да эч ким баласын. Мисалы, скрипач бар да дүйнөдө, миллиардер. Жок, биз Рональдону карайбыз да. Рональдо миллиардер. Бай болуп жашасын дейсиң да. Ал нерселерге бергибиз келбейт да. Анан жана балуулуктар деп кеттиңиз, ошол боюнча да суроо берейин дегем негизи. Сиз үй бүлөдө балдарыңызга кандай балуулуктарды ошол жаштайынан бергенге аракет кыласыз? Дин. Себеби мени дин тарбиялады да. Мен ушундай шок элем. Ата энемди сыздаткан, милициядан, заявлениялерден башкы чыкпаган, хулиган, кечке мушташкан, канча мектеп алмаштым, бардык жерде атаман болуп, ошо бир неме эле да, тоноп, ушундай бир неме бала эле кечке көчө жүрүп, анан динге келдик 20 жашта. Ошодон бери бүттүгүн резко таштадык да. Мечитке каттап баштадык, бүттүгүн токтоттук. Анан дин мени тарбиялады да. Ушундай балуулукту да дин берди. Идеология деген нерсени. Мээримдүү болгонду, жумшак болгонду үйрөттү да мага. Мен аябай жестокий адам элем да. Мени мээримдүү кылып койду да. Бирок бүгүнкү күндө деле үйрөнүп келди азыр ошол нерсени. Балага динди көрсөтүп койсоң ошол эле туура болот. Бизде баягындай болот да. Дин десе бир мындай же жаман жактарын гана көрүшөт да. Балам караңгы болуп калат,
Эң чоң азыр биз Кыргызстанда эң чоң байлык деп эсептегенибиз бул акча да. Кембагал болуп калат деп коркобуз да. Жок. Наоборот бүгүнкү күндө диндин өзүндө береке деген нерсе бар да. Диндин өзүндө дисциплина деген нерсе бар. Диндин өзүндө акчаны туура, каражатты туура пайдалануу, диндин өзүндө үй бүлөнү туура башкаруу деген нерселер бар да. Бул наоборот бакытка алып келет балаңы. Бактылуу болушун кааласаң, динди үйрөтүшүң керек болот. Дин болгондо дагы ислам динин гана. Себеби мындай да, биз өзү мен билген 11 ата мусулман болгон да. 11 атаңыз. А дальшесин мен билбейм. Баягы может башка асманга сыйынып бирдеке болуп жүргөнүсүн мен билбейм. Мен билген 11 ата мусулман болгон, значит мен ошону эле улап кетишим керек деп ойлойм да. Идеология ушундай нерсе экен. Азыр демократ болоюн десем, кече коммунист элек да. Бүгүн демократ болуп алып, анан эртең дагы жаңы идеология модный болсо ага өтүп кетсең, идеология алмашпай турган болуш керек да. Анан кечке эле өтүп өзгөрүп кете берсе, ошого мен өзүмө демократ дагы эмесмин. Болгону ушу балдарга дагы исламдын ценностун бергим келет. Мен өзүм балдарыма мындай да, сенин балдарың кандай тарбия көрүп атат деген суроо болушу мүмкүн да. Мен балдарым азыр 12, 11-12 жашта. Чоң балдарым айтайын эми кичинекей. Мээримдүү. Көчөдө неме экен, өткөндө бир бала мушташып келиптир. Сурадым да отуруп сүйлөшүш керек да. Не мушташасың, сразу эле баягы наказание эмес. Балам, эмне себептен мушташсың десем, мен биздин двордун честин защищать этим дейт. Башка двордо бала, биздин двордо бир баланы уруп койгон экен. Мен ошого барып, Халид сен чыгасың деген үчүн. Ал бала менден 2 жаш чоң эле дейт да. Балам, өзүңдүн кичинекей уруп койбодун десем, жок, менден чоң эле 2 жаш дейт. Анан ол ошо двордун атаман экен дейт. Өзү жактан атаман кичине барбага барып алган да. Анан барып ошентип мушташып келиптим дейт. Мен мисалы ал жерде балам экинчи урушпай жүр деп койсом, урушпай коюшу мүмкүн да вообще. Кийин туурабы? Анан молодец балам да дей албадым да. Унчукпай эле калдым да мисалычы. Бирок мээримдүү балдарым. Мындай башка көчөдө урушуп мынтип жүргөндө эле көрбөйсүң, дружный болуп ойношот постоянно. Анан бир нерсени үйрөттүм мен балдарга. 2 балам келди. Велосипед алып бериңизчи деди. Мен айттым, өзүңөр таап алгыла дедим акча. Кандай кылып дейт. Канча жаштагы балдар? 11-12 жаштагы балдарыңыз ба? Ошондо 10-11 эле. 10-11. Жок, айт алдым. 19 жаш эле. 19. Таспих алып келип бердим базардан. 23 сомдон таспихтер бар, билесиңби? Баягы кнопочный, оптовый. Шаарда бир 70 сом, 100 сомдон сатылса керек. Мынаны 50 сомдон саткыла дедим да. Саткыла десем, түгөтүп келиптир бир күндө. Бир 100 штук алып келдим эле. Түгөтүп келиптир. 50 сомдон саткыла десем, 100 сом, 150 сомдон сатып коюшту. Өпкөлөр көп калыптыр. Эртең дагы алып келип бериңизчи депчи. Өзү достору дагы ол бизнеске кызыгып калыптыр да. Анан кийин дагы алып келип бердим. То есть акча табышты кичине үйрөндү. Анан бирок токтотуп койдум. Болду, эме болуп кетпедичи. Баягы көчөдө салфетка сатып, мынтип балдар жүрөт го. Тилемчиге окшоп. Ошондой болуп кетпесин дедим да. Просто бүгүн дамын татсын дедим да. Акча тапкан оңой экенин түшүнсүн дедим. Ал жагында үйрөтүшүбүз керек да. Бардыгын эле дай потребитель болуп алса, мен көрүп атам, ушундай эрке балдарды көрүп атам. Ата энесине ушундай эркелеп чоңойгон. Бүгүн 25 жашта дагы дай да. Машина алып бер мага, мындай кылып бер. 20 жашта деле ошол балдарды көрүп атабыз да. Потребитель кылбаганды үйрөтүш керек да. Туура айтасыз агай. Анан ошол жаштайынан көпчүлүгү мен билгенден ата энелерде мындай коркуу да бар экен да. Коркуу дегени акчаны азыр берип койсом, акча тапканда эме кылып койсом бузулуп кетпейби, акча бузат деген нерсе бар. Анан ошентип келеткенбиз дагы, анан бала 20га чыкканда анан бар балам акча таап кел Россияга барып деп, анан жетияка барып деп жөнөтөт экенбиз да. Ошол балага акчаны тапканды үйрөткөн, акча берген бул негизи жакшы эле нерсе да агай, туурабы? Сөзсүз. Акча бузбайт. Биз мындай болуп атат. Акчаны жаман көрүп калган адамдар да бар да мына жерде. Мына бай болуп бузулуп кетти дегенче. Жок, адам бай. Мен кече ошол жөнүндө видео тарттым да. Байлыктын ээсин, бийликтин ээсин, илимдин ээсин сыйлаш керек депчи.
бай болгондо адам даражасы өсөт да. Бул бузулуп кетти дебеш керек. Даражасы өстү. Ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Биз сүйгөн ошо элдер сүйүп аткан Америкада деле, Кытайда деле иерархия бар да. То есть бир канча слойго бөлүнөт. Бул өтө чоң киши, алга башкача мамиле кылат. Бизде багында болуп калдык. Подхалим депчи. Подхалим эмес. Ошо биз сүйүп аткан азыр Американын президенти деле ошол нерселер менен тепкичке жеткенде үстүдөгүлөрдү сыйлап жүрүп жа. То есть бай болгондо адам бузулбайт. Болгону мүнөзү, потребностьтери өзгөрөт. Жакшы болсо башка жакты көрүп келет. Анан адам жардам сурап келген ушунча адам көп болгондуктан көбүнө мындай жок деген сөздү үйрөнөт да. Мен жок деген сөздү 2 жыл үйрөндүм да. Атайын сабактарга барып жа. Себеби сурап келгенин эле бере берсең, бизде мындай да, сураган адамга бербей койсоң эле жаман аттуу болуп кала бересиң да. Ал байдын өзүнүн башка эмес. 1 миллион доллары бар адамдын 2 миллион доллардык проекти бар да. Ага да жетпей аткан болот да. Аны бай болуп кетсейип кетти деп жаман көрбөш керек. Башка күрүктө жүрүп калат, тура эле. Ошон үчүн байлык бузулбайт. Байлык бузбай, акча бузбайт. Бул нерсени мына жерде программаны алып салыш керек. Акча бузат дегенчи. Балдарды деле акча бузбайт. Балдарды наоборот акча жоктук бузуп коюшу мүмкүн да. Акча жоктугунан тоноого барышы мүмкүн. Акча жоктугунан жалп болуп арак ичиши мүмкүн, наркотик чегиши мүмкүн, жокчулук бузушу мүмкүн. Биринчиден туура тарбия берген болсоң, ичинде мүнөзү жакшы болгон болсо, ниети, максаты жакшы болгон болсо, анда акча кайра акчаны ошол элдин бир диндин бир эмесине, жакшылыгына жумшайт да. Анан байлар дагы сиз айткандай туура байлар эме болбойт. Байлар өзүнүн зекетин берип турган болсо эле, зекетин берип турса, эме да сиз айткандай сый урмат болуш керек. Байлар дагы өзүнүн зекетин берип туруш керек. Ошондо мен эме болот да. Коомдо мындай бир поправлять этип койсом болобу сен Санжар? Болот. Байлар эмес, каждый адам бериш керек зекетин. Жок, байлар дегенде агай зекет жеткен жерде айттым. Зекет жеткендерди. Жок, бай эмес деле адамда зекет бергенге жетип калат да адам. Ар бир адам бериш керек зекетти. Ошондо ол бай болгондо деле бере берет да. Кийин байыйт да. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт да. Азыр мынтип отурган сен куракта эле 30 жаштагы бала эртең 32де бай болуп кетиши мүмкүн да. То есть зекетти ар бир адам бериш керек. Только байлар бериш керек деп үмүт кылбайлы да. Негизи байлар берет. Беришет. Ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн бай да. Просто именно ошого бербеши мүмкүн сураган адамга. Эмне купуя бергендер көп да. Аллах эркөөнүн ортосунда сый. Мен да башкача элестете элем мурда. Кийин анан ошол бай эмнеди көргөндө, алардын кылып аткан жардамын көргөндө, көпчүлүк эмеге чыгарбайт экен, видео кылып чыгарып, элге мындай кылбайт. Көргөндө мен таң калдым да, ушунчалык жардам кылабы депчи. Бирок кээ бир байлар өзүнүн бай экенин билбейт да. Бай деп кимге определение беребиз? Мисалы азыр мен билгенде, менин күрүгүмдө байлар, миллионерди бай дей алабызбы? Миллион доллары бар адамды бай дей алабызбы? Бай десе көп да. Мисалы ол акча өзүнүн жанында болбошу мүмкүн да. Недвижимостьта, оборотунда, бирок өзүнүн бай экенин билбейт да ошолчу. Мисалы кандай определение бересиң да бай дегенге? Бизде мисалы айылдын уровенинде бай бар, шаардын уровениндеги, дүйнөлүк уровениндеги бай. Негизи адам бизде бардыгы эле бай окшойт да. Мисалы мен баягындай бирдемке таратып калабыз го. Кембагал адам таппай калабыз да. Немелерге бергенге туура келет, мындай жанагындай детдом, карыялар ушундайга бергенге. Бир кембагал адам болсо берейинсек таппай калабыз да. Анан бирок кээ бирлер бар, мен кембагалмын деп сурай берет. Карасаң бай эле адам болгон болот да. Бизде жашоодо көрүп жүрөбүз, эми Кыргызстанда да Кудайга шүгүр да, шүгүрдөшүбүз керек да. Мүмкүнчүлүк толтурап, элдин деңгээли барган сайын өсүп атат. Аллахка шүгүр. Элде мисалы мындай да, бирөө сууга чөгүп атса, сактап калыш керек да. Барып жагынып отурбайсың да. Чачтан кармайсың, жулуп чыгасың. Туурабы? Ооба. Биз дагы азыр элге айтып атканда коркпой эле айтышыбыз керек да, акыйкат да. Анан мындай элге жагынайын деп, красиво сүйлөп, мындай да насилие болбош керек, балдарды сүйүш керек деп коюп кетип калсаган болот. Жаман комментарий түшпөсүн деп. Жаман комментарий түшпөсүн деп.
өзү жакшы иш кылганда жаман удар көп болот да. Пайгамбарыбыздыкындай удар ичиңибизге берилбесе керек, бирок даяр болушубуз керек да. Жамандар сөксө эчтеке эмес. Жакшылар сөкпөсүн да бизде. Алымдарыбыз сөкпөсүн. Рахмат агай, өтө жакшы маек болуп жатат, пайдалуу маек болуп жатат. Агай, мына азыр бизде бул дагы эми баягы бала тарбиясы, үй бүлө бул кирип кетет да. Азыркы жаштарда айрыкча баягы статистика боюнча ажырашуулар мурдага караганда аябай көбөйдү да. Калыш керек, көбөйдү. Ушул нерсе эмнеден болушу мүмкүн? Бул туура эмес тарбия берип жатканыбыздан, кандай тарбиядагы катачылыктардан болушу мүмкүнбү? Институт семьи жок болуп калды да. Мен өзү бир ойлор болуп аткан. Ушундай бир өкүл ата, өкүл эне деген проект ачсакпы депчи. Жана үй бүлөлөр үйлөнгөндө биринчи үй бүлөнү кантип туура алып кетишти үйрөтүшүбүз керек эле да. Ошол нерсени үйрөтпөй атабыз. Мындай жаш бала аялга кошулуп тарынат экен азыркыларчы. Аял тарсалда кошулуп тарынып алат экен да. Аял киши келгенде үй бүлө деген нерсени билбей туруп келет да. А биз келгенде эле требование сен аялсың го. Туурабы? То есть мындай еще келиндик эмени требовать этебиз анданча. Сен ушул нерсени апаң үйрөтпөдүбү? Мына нерсени билишиң керек. Ол өмүрүндө эчнекени көргөн эмес. Машина айдап көргөн эмес. Отургузуп койдуң, айда дедиң, айдай албай калса, ушундай айдай албайсыңбы, жиндисиңби деп требование чоң болуп атат да. То есть үйрөтүш керек элек. Мен мындай болгон, өзүм үйлөнөрдө аял киши эмне экен, кантип жашайт экен деп 6 китеп окудум. Женская психология деген. 6 пособие окудум да. 6 китеп окуп чыктыңыз, аялдар. 6 китеп окуп чыктым. Эмне экен билишим керек да, кантип мамиле кылышым керек. Мен жол башчымын да, жетелешим керек болуп атат. Устаздардан сурадым, кандай мамиле кылам. Үйлөнүп алгандан кийин дагы анан вопростор болот да. Мындай кылып атат, кандай кылам? Мындай кыласың дейт. Депчи, жөндөн эле уруш болот деп. Биринчи балалуу болгондо, кыздуу болгондо дагы детская психология же воспитание детей деген 4 китеп окугам да. Билишим керек болду. Балага кандай мамиле кылышым керек. Ойлойт элем, эркектерди хотя бы окутуп коелучу. Үй бүлө деген бир программа түзөлүүчү дейт элем да. Же кыздарды дагы үйрөтүшүбүз керек. Кыздар дагы кандай мамиле кылышты билбеген немесинен барып баягы үйүндө кылган мамилени кылып алат да. Атасын, энесине эркелеп чоңойгон кыз. Эми кызды эркелеп чоңойбуз любойбуз элечи. Анан барып эле ал жерде эркелеп калса, кичине өтпөй калат да. Ошол жерде өзгөрөмүн сен башка нерсеге кетип атасың. Мен ойлойт элем, эгерде үйрөтүп койсок, канча дагы 1% азаймак депчи, ажырашуучу. Анан ажырашуу бүгүн дагы бир себеби деп болуп атат. Кызы апалар ушинтип атат да. Курсагыма баткан үйүмө деле батасың. Сен урушса келе бер. Анан тез телефон деген нерсе чыккан. Телефондон чалат дагы, жакшы эле отурасыңбы, эмне болуп атасың? Эми кээде ар кыл болот. Аял кишинин эмоциясы өзү мындай жүрөт да. Эркек кишиники мындай жүрөт да, биринтип коет. Аял киши мындай да. Отуруп эле жок нерсеге настроениясы түшүп калат, ыйлайт. Отуруп эле сүйүнүп кетет. Кичинекей эле торт көтөрүп келсең эле деп сүйүнүп кетет. Анан ошо ыйлап калган малда чалып алганан токтоп турабыз деп күйөө балага чалып берсе эмне мынтип атасың, алып кетем, ушуга окшогон нерселерди связь азыраак кылыш керекпи же кызым чыда, жаша деп үйрөтүш керекпи дейт элем да. Мурдакылар ошентет эле да, мындай. Мен өзү келинчегиме ошол нерсени айтып жүрдүм да. Кыздарым турмушка чыккандан кийин үйгө келбесин первый 2-3 года. Келсе түнөбөй кетсин депчи. Мындай бул жакка тартыла бербесин. Ошол жак өзүнүн үйү экенин түшүнсүн. Көнсүн ошого. Көнгөндөн анан келе берсин, конечно. Биринчи убакыт көнүш кыйын болот да. Себеби аял кишиге чынында эле бул мындай да, свободада жүргөн болот кыз. Үйдө азыр свобода да. Анан бир мындай рамкаларга кирет. Бул
кайын журттун рамкасы, бул күйөөнүн рамкасы, кийин балдардын рамкасы, бала дагы рамкага киргизет да. Кадимкидей балалуу болгондон кийин уже чыкпай, 2 бала менен уже эч жакка бара албай калат, туурабы? Рамкада. Ошого ойлойт элем, жаштарга үй бүлө куруу боюнча үйрөтөйлү. Бүгүн өкүл ата өкүл эне деген эмне эле өзү? Бул жакшы школа эле. Экөөнү жараштырчу, канткенде өкүл эне кызга үйрөтөт эле, мындай болуп жашайсың, мындай. Бүгүн өкүл ата өкүл энеге өзүнүн үй бүлөсү туура эмес алып баратканда бирөөнү коюп коет, акчасы бар деп элечи, поддержка кылып. Айттым го, биринчи ценность акча болуп калды. Ошон үчүн бизде ушул нерселер өтө көп да. Мындай туура бир багыт берип, туура бир кеңештерин бере турган адам эмес. Акчасы болсо, мындай мүмкүнчүлүгү болсо эле. Мындай да, айылда сонун эме байкең бар, жеңең экөө сонун жашоо кетип атат. Онун акчасы жок да. Мерден бир брат бар, нормальный движениеде жүрөт, бирок үй бүлөсү мындай кошмар эле. Жеңең мынтип алып тиктөө такая деп көчөдө командир болуп жүрөт, үйгө келгенде мына катын Адел деп брат качып жүрөт, катындан башка кыздар менен жүрөт, туурабы? Ошолорду өкүл ата өкүл эне коюп атат да. Ону бала тандабай атат, ата эне тандап берип атат. Мына Жаныбек бай, ушуну коелу, колуна бирдеке эл сага жардам берет. Сага байлык жагынан эле жардам берет деп атат да. Үй бүлөнү туура алып кете албаса. Мындай да, ырыскынын эң чоң нерсеси ынтымак экенин билебиз, а? Ырыс алды ынтымак деп айтат да. Ырыскын кенен болуш ынтымак. Үйдө ынтымактуу болсоң, келинчең сага дуктан берип турса, сен кыйынсың деп турса, монтип дардаңдап жөнөйсүң да, кана эмне иш бар депчи, туурабы? Үйгө келсең, келинчең проблеманы айтында, сен жамансың, сен мынтасың, бизди бакпай атасың, мындай кылышың керек, эркек эмессиң сен деп атса, иштегенге желаниясы кетип калат жана баланын, Эртеси күнү аябай сонун проект бар, эртең менен саат 8-де барыш керек. Желаниясы жок барат же барбай коет да. Эффект чыкпай калат да. Өткөндө бирөө айтып атты эле эме деп, эркек кишинин кыйынсына бар эмес, бирок эркек кишинин духун түшүрүп коюш оңой эле. Аялдар бир эки ооз сөз менен түшүрүп коет дегендейчи. Ушул нерсе негизи эме экен да, мындай бар нерсе. Мындай да, бир кече бир немен айтып коеюн да. Бир бала айтып калды, мен келинчегим ушундай дух берет дейт да. Сен мурдатан бери кылып жүргөнсүң, азыр кичине башыңа сыноо келди, сен дагы кылып кете аласың, кыжалат болбой тур дейт. Бирөөсү айтыптыр, эмне кыжалат болосуң? Келинчеги айтат экен күйөөсүнө, эмне кыжалат болосуң ушул сыноого? Мен турам го, мен турам. Бул туура эмес дух берүү да. Мен турам, эмне кыжалат болосуң? Эркек кишиге дух берилбейт болчу. Туура дух бергенди да үйрөнүшүбүз керек да, надо будет. Мен дагы ушу үйлөнөрдөн мурда сиз айткандай эме аялдардын психологиясы, үй бүлө маселеси боюнча бир курс окуганмын да. Онлайндан курс окуп, анан өңгөнбүз. Ошол нерсени мен да сиз айткан коштолот элем да. Туура айттыңыз, ошол окутуп, түшүнүп, аял деген эмне, анын ар кандай абалдарда болот, неге кээде мындай болуп калат, кээде мындай болуп калат, ошону түшүнүп алган болсок, көп нерсе мындай жеңил болот экен да. Ошо айтам, ошол курстун мага дагы мындай көп жардамы тийди да. Сиз айткандай, биздин үй бүлөдө болбосо, биз 4 уул, 1 кыз чоңойгонбуз. Карындашым кичинекей да, бизден кичинекей, аны биз мындайча айтканда кыз кандай болот, мындай түшүнгөн деле эмесмин да мен. Кийин анан ошо курстун жардамы тийди, анан аялымды көрүп атып, азыр эми түшүнө баштадым окшойт мындай. Аялдар мындай экен депчи. Биздечи кесипти үйрөтүш үчүн окутуп атабыз да. Жакшы жашасын деп кесип үйрөтүп атабыз, окутуп. Эң башкы үй бүлө да. Эң башкы ушул нерсени окутпай атабыз да. Фундамент деп мына фундаменталдык билимди бере баштабыз. Мен өзү ойлондум. Ушул нерсеге бир курс ачып койсокпу депчи. Бирок баягындай дагы немелер болуп кайтат. Мындай курстар бекер болуш керек дегендер болот. Анан мен офис нанимать этесиң, расходторду кыласың, сотрудниктерге зарплата бересиң. Ушундай булар бекер болуш керек деген адамдарды кой, буларды да өзүм да кыйнабай эле коеюнчу деп эле жүрөм да. Негизи жакшы болот экен ага, ачсаңыз. Анан балдарды, мен мындай болгон өз иним. Балдарды кичинекей балдарды Россияда, мен бир аз медреседе кичине окуп, анан балдарды окутуп баштаганымда Россияда чоңоюп аткан кыргыз балдарды келгенде мага байлап берген устазым. Ушуларды окутсаң Куранды үйрөт деп. Мен аларга
кыргыз болуу кандай сыймык экенин үйрөткөн. Россияда жүрүп кыйналып мектепте окуп анан орус болуп калбасын депчи. Бүгүнкү күндө ата энеси рахмат айтып мына кече эле үйгө Куран окутканы байке келип баламды жакшы кылып тарбияладың жакшы болду деп ыраазычылыгын айтып кетти да. Балдарды дагы ушул нерселерге дагы беришибиз керек да. Азыр мындай бир жакшы лагерлерди көрүп калдым. Кыргызчылыкты дагы үйрөтчү лагерлер бар экен. Хотя бы ошол жактарга жөө. Мен өзүмдүн кыздарым, балдарым ошондой лагерь бар. Ошто айыл жашоосун көрсөтүп, анан динди, анан кыргызчылыкты үйрөтөт да. Потому что мен балдарым Бишкекте шаарда чоңоюп атып орус болуп атат да. Хотя мен атайын кыргыз класска бергенмин. Орус болуп калбасын. Үйдө кыргызча сүйлөшөм. Бирок өздөрү менен сүйлөшкөндө орусча сүйлөшөт да баары берчи. Ошо кыргыздын балуулугун да берип койбосок, себеби орус болуп чоңойгон балада капа болушпасын элдер, мээрим деген нерсе болбойт. Бир гана кыргыз болуп чоңойгон балада мээрим болот да, ата энегечи. Ал кандай жаман бала болбосун, баары ата энеге мээрим бар да. Хулигандарда карасаң ата энесине кызмат кылам дейт. Мээрим ата энесиге дагы мээрим жок, анан мамлекетке дагы мээрим жок болуп калат да. Ата энеге күйбөгөн кантип мамлекетке күйсүн. Туура, эгоист. Эгоисттерди чоңойткон бул мамлекет үчүн дагы өтө опасный да. Бул любой момент Россиянын, Американын, дагы бир Түркиянын гражданствосын алып кете берет. Кыргызстан бул үчүн баалуулук эмес да. Мен Россияда мектепте бүткөм. Ошол маалда аябай кыйын эле российский гражданство алыш үчүн элдердин шаарды Бишкекке келип үйлөрүн сатып барып, еще вид на жительство алып 5 жылдан кийин гражданство алышты. Кийин жеңил. Ошол маалда гражданство албай койгом да. Түркиянын гражданствосуна предлагать эткен албай койгомун. Мен үчүн документ дагы важный да. Мына жердеги нерсечи. Ал башкаларга азыр кичине возможность болсо эле алып кое берет да. Мамлекетке күйбөсө, ата энесине күйбөсө, мындай балдарды тарбиялап, тарбия деген нерсе боюнча бирдеке айтайын да. Жакшы бирок кыргызча отура алам экенмин. Любить не значит воспитывать деп орусча айтып берейинчи. Сен бүгүн сүйүп балаң деп эле мектепке берип коюп анан балам для тебя все сделай деп атканы бул тарбия эмес. Тарбия үйрөтүү. Өнөр үйрөтүү менен тарбия бул башка нерсе да. Отуруп алып кадимкидей сүйлөшөсүң. Балаңын ичин билишиң керек. Эмне каалап атат балаң, эмне ценностьтери бар балаңда. Балаңды көрүп аткан телефонду контроль кылышың керек. Телефонду ачып баланыкын караса болобу? Ачып дейсизби? Колунан алып элеби? Балаңын телефонун контроль кылсаң болобу? Болот. Азыр демократтар чыкты да болбойт дегенчи. Мен подростктер жөнүндө айттым. Кичинекей баланыкы оңой эле. Баланын өтө сложный возрасты келет да. 12 жаш, 11-12 жаштан 14-15 жашка чейинчи. Ушул кезде телефонун менен көрбөйсүң да. Демократия керек мага дейт да. Кинолорду көрүп алат да. Бул бузукулук. Көрбөйсүң дейт да. Апке деп эле аласың. Апке мына нелер көрүп атасың. Ушундай уят нерселерди көрүп атышы мүмкүн. Жанагындай бир преступленияларды көрүп атышы мүмкүн. Туурабы? Биз дагы ага эме да, сизге айттым окшойт, ошол окурмен деген окуу борбор иштетебиз. Азыр бир 500дөй бала окуйт IT тармагында, анан англис тил үйрөтүлөт. Ошол жакта биз дагы 3-4 нерсени максат койгонбуз да. Биринчиси ошол IT-ни үйрөнүү болгон болсо, экинчиси эме талим тарбия. Үчүнчүсү бул мекенге болгон сүйүүнү дагы кичине болсо да берели деген нерсе. Анткени көрдүк көпчүлүк эле балдар менен сүйлөшсөң эле, жана сиз айткандай, Американы сүйүп калган же Европаны сүйүп калган, мен ал жака кетишим керек, ал жакта эмнеге кетесиң, акча жакшы табат, ал жакта эркиндик, тигиндей мындай. Ошого баягы бир максат, ошол жактан бир барып билим алып, тажрыйба алып келсең дагы, келип Кыргызстанга өзүң мисалыңды кош деген нерсени бергенге аракет кылабыз да. Анан сиз айткандай ошол эмелердин арасында, ата энелердин арасында көбүнчө бизден талап, мындай мектептерде да айтып коюшат, талап кылышат, бирок өздөрү чындыгында мындай карасаң, баласынын телефонуну карап койбогон, же баласынын сабактарын эмне болуп атат мындай сурап койбогон, жөн эле акчасын берип эме кылып койгондар деле көп да. Эми жакшы карагандар деле бар, бирок тигиндейлер да көп. Мен бир нерсе кошуп кетсем болобу? Кембридж скулга алып бардым да. Балдарым ошол жерге мектепке берейин деп. Барсам бир нерсеси эле мени түртүп салды да. Канча процент бала силерден чет жакка кетет деген суроо болсом, мактанып айтышты. 90-95% бала бизден бүткөндөр чет жакка кетет деди. Хорошо. Канча пайыз кайтып келет десем,
мен билбейм канча келишин, где-то 1-2% деди да. Мен ошол жерден эле болду дедим да. Болду ал жерге. Потому что мен балам четке кетип келбей коюшун каалабайт элем. Мен берген образование менен ушул жерге кызмат кылсын да. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен да. Мисалы азыр бизнесте да кадр деген маселе бар да. Кадр бардык жок деле проблема, маселе да. Өтө. Анан мамлекет дагы бул бизнес сыяктуу чоң бир эме да. Мамлекетке дагы кадрлар керек да. Мамлекет өнүгүш үчүн, күчтүү болуш үчүн кадрлар керек. Анан мен ойлойм, мына Американын, Европанын мектептерин бул жака ачып аткандары жөн эле биз күчтүү кадрларды аларга даярдап берип атабыз. Жөн эле. Ишо өзүбүздүн акчабызга. Өзүбүздүн акчабызга даярдап берет. Ошончо акчаны төлөп, ошону даярдап берип атабыз. Эми ал жактан окутпагыла, тигиндей мындай дегенден эмебиз. Өзүбүздүкүлөр болсо өзүбүзгө окуткан жакшы. Бирок өзүбүз ата эне дагы ошол үйдө отуруп сүйлөшүп, мекенге болгон сүйүү деген нерсени, диний түшүнүктөрдү берсек, ошондо жанагы нерсени биз эме кылып алат экенбиз да. Кадрларды өзүбүзгө алып калып атканбыз да, мындайча айткандачы. Негизи өзү университет деген нерсени буну миллиардерлер ачкан да. Өздөрүнө кадр керек болуп, окутуп алыш керек, банкирлер керек. Анан бүгүнкү күндө да сен айткандай Россиянынбы, Американынбы, түрктөрдүнбү жакшы бир мектеп, университеттер бар го, кадрларды биздин ата эненин акчасына окутуп, чет жака алып кетип атат да. Мен бул нерсеге өтө катуу капамын да. Эң мындай жакшы мээлерди тандап алат экен да, экзамен кылып. Анан ошо сен акчаңа окуткан жеринче жаман болуп атат да. Койду эле. Негизи балага өзү билим дегенде эле биз ушу университеттин академический билимди эле түшүнөбүз да. Мектептин негизи өнөр жакшы да. Өнөрлүү адам ач калбайт. Өнөрү үйрөтсөк жакшы болмок да. Ошо агай, мынау жана бир суроо берейин дедим эле, эме боюнча айтып. Ата энелер анан көбүнчө мындайларда койду да, азыркылар 2000 жылдан бери төрөлгөндөр, 2005тен бери төрөлгөндөр бар, Z поколение. Булар өзгөчө мындай эмеси бар. Буларга тарбия башкачараак берилиш керек, булардын түшүнүктөрү башкачараак, кабыл алуусу башкачараак дейт да. Ушул мурдакылар менен азыркылардын ортосунда кандай айырмалар бар агай? Сөзсүз түрдө поколение зумеров деп коет да. То есть только гаджеттер менен тарбияланып аткандар да. Биздин мен курактуу балдар, кыздар, мен курактуулар тарбия берет да, азыр жаш балдарга, туурабы? Биздин ата энебиз бизге коммунизмден алган нерсесин беришти да. Биздикилер азыр не болуп атат? Вечная проблема отцов и детей бар да. Сен өзүңдүкү навязывать эте берсең, просто ортоңор эле мамиле жоголот. Мен мындай болуп калды. Үйгө балдарыма, кыздарыма коланын, пепсинин зыян экенин айтып берем. Бирок силер ичкиңер келсе, KFC ошол нерселер ичкиңер келсе экен мага айткыла дейм да. Анан мага жазышат: "Папа, пепси ала келесизби?" Хорошо, кызым. Өзүм көтөрүп барам. Зыян экенин айтып ал, өзүм көтөрүп барам да үйгөчү. Мен эмне дейм? Менден бекитип кылган үйрөнбөсүн дейм да. Азыр мен пепси ичпегиле, кола ичпегиле деп койгон мен бекитип ичет да, мага жалган айтканды үйрөнөт да. Мен телефон вообще запрет бербейм. Мынча саат ойногула, мынча саат койгула. Мен просто суранам. Отуруп, анча-мынча үйдө отуруп, балдар менен логический играларды алып келип үйгө тизип койгонмун. Квесттердичи, ошолорду ойнойбуз. Чогуу ойноп, бизбе коммуникация болсун дейм да. Анан отуруп сүйлөшөм. Жашоонун ценносттери жөнүндө айтып берем, наука жөнүндө айтып берем, психология жөнүндө, дин жөнүндө айтып берем. Кызыгып сурашат өзү. Мына кандай болуп, аны сен мынаны изучать этсең жакшы болот деп коем, направление берип коем да. Анан интернетте эмне көрүп атканын өзүм телефондорун карап мынтип байкап турам дагы. Кээде алгындай нерселерди да көрүшөт эми, бестолковый. Ладно көрөсүң. Главное зыян болбосо болду. Постоянно элемде жакшы нерселерди көрүп отура албайт да. Өзүбүз эле көтөрүп отура албайбыз го. Анан телефон көрбөгүлө дей бербейм да. Сөзүм өтүмдүү болбой калат да. Мен телефон көрбөгүлө десем, мыңды коюп көрө берсем, мен сөзүм кадыры кетет да. Моментин билип туруп айтыш керек да. Мисалы түндө уже өтүп кетти, саат 2-3 болуп кетти. Ке балдар телефонду жиштиргыла дагы жаткыла эми. Уже моментин билип турасың да. Саат 12-де телефон жиштирип жаткыласа меникилер жатпайт да, шаардагылар ошондой. Жөн эле сөзүм кадыры кетет. Анан запретти көп кылбаш керек. Запрет менен адамды тарбиялай албайсың. Негизи элечи. Жана эле айтып кеттим го, балдар энергиясы ашып турган маалда ойносун, телефон көрсө телефон көрсүн. Ошону кандырып алмай сайын сен сөзүң өтүмдүү болбойт да. Өзүң эле сөзүңөн
кадырын кетиресиң. Анан бүткөндөн кийин эле болду эми жаткыла десең, сөзүң өтүмдүү болуп, өзүң дагы авторитет сезип мамиле куруш керек. Балдардын мен бүгүн неме кылдым. Сен өзүң кызыккан нерсеге эле кызык. Мен телефон жакшы түшүнөм да. Кандай приложениялар бар. Бүгүнкү күндө искусственный интеллекттерди азыр алып өзүм видеолорду жасап атам да. Кеберкилер бар экен да. Эми банкте деле кыйын дегендер бар. Эми баардыгыбыз өткөн үчүн ушуга окшогон приложениялерди кыйын дей берет да. Балдарынан барып сурайт. Сен ага авторитет болушуң керек эле да. Сен ага үйрөтүшүң керек эле да. Бүгүнкү күндө сен өсүп турбасаң, 5-6 жаш бала сенен келип сурайт. Ата эмнеге мындай? Бул эмнеге мындай дейт. Эртең 10дон өткөндөн сурабай калса эсле, значит сен өспөй калганың бул. Алар уже башка жакта информация ала баштады, атанын авторитети кетти. Бул эчтеке билбей турбайбы депчи. Баягы эле өзүбүздү тарбиялап, өзүбүз да өсүп турайлы, изденип. Кээде прокрастинация деп коет. Жаткың келе берет. Ладно, жат. Кээде прикол көргүң келет. Ладно, прикол көрөм. Постоянный образ жизни болуп калбасын да. Туурабы? Мындай чередовать эт хотя бы. Өсүп тур, изденип. Азыр чындыгында эле сиз айткандай жаңы нерсе көп чыгып атат. Көпчүлүк ата энелер биз дагы балдар менен иштешкен үчүн айтышат да, балам дейт. Балам менен сүйлөшүп берчи дейт да. Өзүнүн ичинде эмне бар, мага айтпай жатат. Мындай бир сүйлөшө албайбыз дейт да, отурупчу. Мындай эч мындай болуп эле мага эч эме болбойт дейт. Анан маселе эмнеде десе, сиз айткандай биринчи отургузуп алып бала менен тарташып сүйлөшүп кичинекейинен ал нерсеге көндүргөн эмес. Экинчиден жанагы ата эненин мындай байкасаң авторитет түшкөн да. Бала башка бирөөнүн авторитет көрүп калган, ата энеси түшүнбөйт, булар эски түшүнүктө ушундай деп калган да. Ошол үчүн сиз айтканда менин да оюм баягы ата эне чындыгында биз өзүбүздү өнүктүрүп турбасак, өстүрүп турбасак кыйын болуп калды да бала тарбиялаш. Сүйлөштүн жолун айтып берейинби? Оңой эле. Бала менен кантип коннект кыласың? Критиканы алып саласың оозуңан. Балаң сага айтып атканда, андай болбойт да. Андай туура эмес да деген эле сен менен сүйлөшкүсү келбей калат да. Уже билет. Заочно сен что критикалайсың. Критиканы алып саласың. Совершенно критикалабайын деп өзүңө сөз бересиң. Может башында ачылбайттыр. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү сүйлөшкөндө ачылып баштайт да. Болбойт деген сөздү алып салыш керек. Биздикилер мындай да. Сөз баштаганда эле мындай туура эмес деген ошондой кылсаң, мындай кылсаң жакшы болмок деп решение айтып берем дейт. Бир критикадан баштап алат да. Критика менен тарбия болгон адам көрө элекмин мен. Мотивация менен тарбияланат адам. Сен күчтүүсүң, сен кыла аласың, сен великий адам болосуң, сен великий адамдардын урпагысың. Төкө ушундай менен неме кылыш керек. Бизде дагы бир бала окуу жайда отурсак, байкап калдым. Бир байкап өтүп кеттим, видео көрүп отурат да. Бир видео көрүп отурат. Эми ал жерде биз место сабак даярдаганга орун да. Анан экинчи жолу арадан бир жарым саат өттү, жарым саатка жетпеген. Кайра келсем дагы отурат. Бир 10 жаштардагы бала. Анан келдим дагы жанында отуруп, "Не көрүп атасың?" деп анын башынан сылап отуруп эме кылсам, "Мону көрүп атам да" дейт. "Бул ким?" десем, "Мистер Битс" дейт. Мистер Битс деп аябай балдар популярдуу көрөт экен. "Не кылат бул?" десем, "Мына мондой кылат да, мондой видеолорду" деп анан бир кымбат жерлерди алып кебирки талкалайт экен, башка кылат экен, анан көрүп отуруп. Айттым да баланын өзүгө. "Эми сен кандай ойлойсуң? Ушул кылып аткан туурабы? Мисалы, кымбат нерселерди алып талкалап атат" десем, да ойлонуп калдым. Эми ушуларды тиги Африкада, тиги жакта ачка калган балдар, башкалар жүрөт, акчасы жокто жүрөт, ушуларга берсе туура болмок да десем, да ойлонуп туруп, "Ооба, туура болмок" деп анан экөөбүз көрүп отурабыз. Анан тиги жактан бир байке келип калды. Мансур байке келип. Мансур байке сурап калды. "Эмнени көрүп атасың?" десем, "Могу Мистер Битс мындай деп калды." Мансур байке да ошол суроону "Бул туурабы? Кандай ойлойсуң?" десе, "Жок, бул кылып аткан туура эмес да негизи. Бул алып кымбат нерселерди талкалап атат. Андан көрө Африкада ачка калган балдарга жардам берсе болмок, мындай кылса болмок" деп жанагын айтып атат да, мен эме кылгандардычы. Анан түшүндүм да, демек бала ошол отуруп сүйлөшүп атып эле түшүнүктөрдү оңдоп кетсек болот экен да балада. Кошулуп алып сиз айткандай сүйлөшүп атып элечи. Анан кичинекей баланы бул кичинекей деп недооценивать этпеш керек. Кичинекейинде уже баалуулуктар пайда болот. Кичинекейинен. Уже 2 жаш, 3 жаштан баштап элечи. Мен өзүм билем, мен бир 5-6 жашымда эжем айтканда мага, "Сен кыздардан такыр акча албагын" депчи. Болду, ошо программа эмне жерде калган. Мен билем бир
3 4 класста окуган кезде бизде тага деп коет, тайке. Тагам барып отурганда немесин айылга бардык, шаардан баргансың да, сразу эле ашыкка колду салып кетсек, токто деди, колуңду тарт деди. Жесткий эркек эле да. Биринчи чоңдордун бардыгы жеп бүтөт. Андан кийин сен аласың. Биринчи чоң жейт, анан бул жейт, анан бул. Акырында сен аласың. Сенден кийин мына иниң алат. Болду, ошо программа мына жерде калды. Ошо бүгүнкү күнгө чейин чоңдор алма сайын эме албай жок да. То есть кичинекейинен эле жакшыбы жаманбы айтып турса болот да. Андай кылба, мындай кылба. Коом деле, то есть не обязательно ата-эне. Бизде деле ответственность бар да жаш балдарга. Андай кылба, мындай кылба айтып турсак болот. Эми айтат го, кичинекейиндеги мезгилдеги айтылган ушул эмелер ташка тамга баскандай сакталат дейт го, сиз айткандай түшүнүктөр ошо калыптанат депчи. Аны азыр мен сөзүмөн бирөөлөр противоречие табышы мүмкүн да. Эге чукулагандар бар го. Сразу айтып коеюн, сен азыр эле критикалабаш керек, аны азыр эле мындай кылба деп айтыш керек деп атасың деп табат да адамдарчы. Негизи золотая середина деген бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистагы бар да. Ортолукта карман деген золотая середина. Бул деген кээ бир адамдар ушундай түшүнбөй калышы мүмкүн. Мындай кыл деп атат, анан мындай кылба деп атат депчи. Бул баягы кайсы моментте кайсы эмнеге айтылган да. Сүйлөшүлгөн малда критикалабай ачык турасың деп атам сүйлөшкөнгөчү. А мынандай отурда, анда вообще эле критикалабай койсоң болбойт да буларга. Кылба. Туурабы? То есть анан бир нерселерде биздин коом азыр өтө жумшак болуп кетти. Мен ошон үчүн бир аз катуу болгула деп айтып атам. Айрыкча эркектерге. Потому что өтө эле балага жумшак мамиле деген нерсе требование өтө көбөйүп кетти да. Ошого бир аз катуураак. Если катуу болсо, илгери биздин немелер катуу болуп кетти эле. Жумшак болгула деп айтып атып өтө эле жумшартып алышты да. Эми кичине неме коюш, ортолук кармаш керек. Ортолук сөзсүз түрдө да. Жакшы агай, ушу акыркы суроолордон бири болсун. Но көбүнчө азыр мына аялдар арызданып калат. Күйөөм дейт, балдарды мындай тарбиясына майын деле бербейт дейт да, карабайт дейт. Эмнеге десем, карабайсыңбы сен дагы, кызыкпайсыңбы десе. Эми тарбия деген аялдын иши да. Мен өзүмдүн ишим бар. Сен тарбиялайсың, аял киши тарбиялайт да дейт да. Ошол пайызы кандай болуш керек агай? Канчалык деңгээлде эркектин орду кандай, аялдын орду кандай, ошол боюнча да кичине айта кетсеңиз. Эң маанилүү суроо эле, бирок акырында болгон. Акырында. Неме биринчи очередь баланын эне мисалы үйдө тарбиялоочу дейт да. Бул сөзсүз түрдө. Потому что үй бүлөлүк тарбия эркектин мойнунда. А бирок балдарга көбүрөөк эне тарбия бериш керек. Себеби эркек киши көчөдө, мен мындай дебейли, эркек аял дебейли. Бүгүнкү күндө заман ошондой болуп калды. Чындыкты айтайлы. Көчөдө иштеп акча тапкан адам ол акчасын тапсын. Может аял киши акча таап атат, эркек киши үйдө отурат да. Аял эркек дебейли, үйдө отурган адам тарбия бериш керек да. Мисалы в идеале эркек киши көчөдө рызык издейт, аял киши үйлөргө балдарга тарбия. Эркек кишиде убакыт жок, стресстер менен келесиң, чарчайсың, келгенде кичине үйгө эс алуу үчүн келесиң да. Үйгө келип ал эми бияка тарбия берсең үчүн энергия калбайт. Бирок кээде бөлүп кээ убакыттар болот, бөлүп сүйлөшүп туруш керек үй бүлөгө. Көбүнчө көчөдө иштер менен жүрүп каласың. Ошондо аял киши көбүрөөк тарбияны, ошо тарбия дегенде ар эки үйрөтүү дагы да. Мындай болот. А бирок баягы эле айткандай, эгерде аял киши иштеп аткан болсо, эркек киши үйдө отурган болсо, анда эркек тарбия берсин да. Жымылабай туруп айттыңыз го, жымылабай. Ачыгын эми туурабы. Бүгүн коом ошондой болуп атат. Жалкоо болуп калдык. Эркек кишиде 3 чоң качество бар. Бул жоомарттык, мен унутуп калдым. Просто хадис эле да. Мен сүйлөйүн дегеним илимдин негизинде сүйлөйүн деп атам да, по-моему коюпчу. Анан эркек кишиге болбой турган нерселер ушу жалкоолук жарашпайт да. Кээ бир учурда макул, бирок постоянно основада жалкоолук болбойт. Бүгүн бирөө жалгыз этти, күйөөм жалкоолуу эле үйдө жатат, мен иштей берип чарчадым депчи. Бүгүн аялдарыбыз аргасыз болуп атат иштегени. Аялдарга выбор коюлуш керек эле. Меникин ошондой да. Кааласаң иште, кааласаң үйдө отур. Кааласа иштесин. Мындай лёгкийраак аял кишиге ылайык, кичине мындай баары балдарын карап, балдарга да карай ала турган. Потому что буларда нар жагынан ушундай мен бир мээрим берип койгон да Аллахча. Ол эркекте андай мээрим жок. Түшүндүңүзчү.
ошол менен гана тарбия кетет да. Потому что сүйүүсү жок тарбия бере албайсың да. Даже урушуп аткан кезде сүйүп турат да эне, туурабы? А эркек киши мындай болобуз да. Мынандай кылып эртең 2 алсаң, наказание алып берем. 5 алсаң, мен сени молодец дейм деп ушинтебиз да. Аял кишиге баары бир. 2 алабы, 5 алабы, главный бала окуй дейт да. Ошон үчүн аял киши в идеале тарбиялаганы туура болот. Үйдө отуруп, эркектер жалпылыкты таштап, көчөгө чыгып ырыскы издесек, иштесек, ушундай күн болуп калды да. Мына жерге чыгып, мына жерге бир жеке ак келип сатсаң деле акча түшө бере турган заман. Илгеркидей оор заман жок. Бирөөгө деле наемник болуп көчөгө чыгып иштесең 2000-3000 сом айлык төлөп, күнүгө 2000-3000 сом төлөп калыптыр. Жөн эле бир жерде тазалап койсоңчу. Мына жөнү бар кур намыс менен мен ошо ишти мен кыламбы дебей эле, туурабы? Бала чаканы багыш керек болсо, көчө шыпырыш болсо көчө шыпыр да. Негизи адалбы? Конечно, бала чакаңы багыш керек болсо, жөн эле бир момент күтүп отура бербей, бир күн келип бир администрация президенттен чалып сен күчтүү экенсиң бизге келип иштеп бер дейт деген моментти күтүп отура бербей, туурабы? Же тиги достун иши жүрүшүп кетсе мен тартат дей отура бербей, туруп тиричиликти кылыптыр бүгүнкү тиричиликти. Аял кишиге жүктөбөйчү. Мен негизи эле жоопкерчиликтин баардыгы эркекке коюлган. Аллах деле эркекке койгон, наука деле ошону айтат, пайгамбарыбыз деле эркекте баардык. Үйдүн тарбиясы дагы, бул нерседе мен үйдүн тарбиясы дегенде аялдын да тарбиясын айтып атам да кошулуп. Эркек кишиде ответственность, жоопкерчилик баардыгы. Аял кишилер болгону ошо кээ бир неме болуп калат, аял кишилер үйдө балдарына эки түрүлдө болуп кетет. Же агрессия кылган аял кишилер бар экен, аз коомдо. Балдарын аябай мындай агрессия кылып берген аял кишилер жөнүндө угуп калдык да, психикасын бузуп коет. Же өтө эле свобода берип салып атышат. Что ты хочешь, Нурик деп эле баяндалып калат. Балдарды орус класска берип алып, баарыбыз орусча сүйлөп калбадыкпы? Ошону айтканын кылып эле кече бир прикол көрдүм. Туугандарына деле баласын тийгизбейчи, катуу сүйлөбөгүлө, акырын сүйлөгүлө деп эле балага кызмат. Ушул нерсени дагы айтып койбосом болбойт да. Бүгүн эркектер балдарына кызматчы болуп калыптыр. Бала атага кызматчы болуш керек эле да. Бул да ошондой элек го. Неге десе, баласын барбак алып барат экен, же какой-то бир курска алып барат экен, эшикте күтүп отурат экен. Такси, шофёр экен да. Анан баласы чыккандан кийин алып кетет экен да. Ушу туура эмес. Ушу бала сени эртең чоңойгондо сыйлабайт. Азыр мени сөгүшүң мүмкүн. Каяктагын айтпачы, мен балама неме болтам деп. Мен көрдүм. Мен ошондой семьяларды. Ошону да бир сурап коеюн агай. Мен ушуга жакын эжелер, бир эже баласын бизге курска алып келгенде былтыркы жылы бир эмеге окутту. Өзү келип баласы 9 жашта болчу да, 8-9 жашта болчу. Келет, сиз айткандай киргизет, 2 саат сабак болсо күтүп отурат, кетет. Анан мектепке да ошондой экен. Мектепке да алып барат экен, кайтканда алып келет экен. Азыр 10го чыгыптыр баласы. Быйыл дагы ошентип атат экен да, алып келип атат экен. Ошол канчалык деңгээлде туура? Жок. Аял кишиге эгерде убактысы болсо кылсын. Аял киши айтабы, балага убакыт бөлүш керек. Аял киши. Мен эркек кишини айтып атам да. Айттык го баягы кыз менен балага башкача тарбия беребиз. Эркек менен аялда үй бүлөдө орду башкача да. Эркек киши кызматчы болбосун деп атам. Мен айтайын дегеним, бала 10го чыгып калыптыр да. 4-класс болуп калабы, 4-класс. Дагы эле алып келип алып кетет экен, бул баланы мокотуп койбойбу деген ойду айтып атам да. Мындай, биз илгери мындай элек дей берсек туура эмес болуп калат. Туурабы? Чын, илгери биз 1-класста эле өзүбүз барып келет элек мектепке. Канча? 10-15 астанакка. Илгери мындай элек дей берсек болбойт. Потому что бүгүн андай илгеркиде безопасность жок. Илгери көчөдө машина жок эле, азыр машина неадекваттар көп, мастар жүрөт, туурабы? Азыр жөнөтсөң эми бирдеке кылып коюшу мүмкүн деген немелер болуп атат да. Бирок негизи маршрутканы үйрөтүп, ошо маршрутка менен барып келгенде үйрөтсө, же аялы ташып турса жакшы эле. Мен айтам, ата балага кызматчы болбош керек деп атам. Бала атага кызматчы болуш керек. Даже убактың бар болсо, ошол убакытты билим алганга жумша деп атам, ошол атанычы. Өзүн өнүктүргөнгө. Өзүн өнүктүрсүн. Билим алыш кыйын, бирдеке атмосфера толтура. Мечитке барсаңчы, любой дамылан канып келиң мага Куран окушту үйрөт десеңчи, жөн эле үйрөтөт да, бекер эле. Туурабы? Мен таң калам. Жигиттер бар, 10 жыл, 15 жыл намаз окуп жүрөт. Куранды
бисмилланы туура айта албайт да. Куранды Азыр- ачып Куран окуй албайм деген. азыр ал эми ал жака баргысы келбесе азыр эми айткандай тамашалап менин досторум айтып коет. YouTube шейх, Google шейх дегенде чыкпадыбы? Ал жакта деле толтур сабактар бар да, алам десең илим толтур. Эгерде билим үчүн баары бирөөдөн сабак албай атса, YouTube'дан жизнь окубайт ал. Ол жөн эле. Бул онлайн сабактар бар го. Бул жанагы барып сабак алып келип жетишпей калгандар окучу нерсе да. А мен онлайнда сабак сатып алып жана курстар сатып алачу, булар өзүн өзү алдагандар. Онлайн сатып алгандар окубайт. Эми эрк болсо, өзүнүн каалоо эме болгон болсо дейм да, каалоо ошончолук болсо. Мындай да. Исключение из правил всегда болот. 100дөн 1. Бирок биз алга совет бергенде основнойго бересиң, основнойду аласың. Ошого онлайн сабакты коюп, биздер баары офлайн сабак алыш керек. Жугуштуу болот. Мен ораторское мастерство сабакка бардым, актерское мастерство сабакка окудум да. Мындай бир рахат да, жаңы нерсе үйрөнүп. Жалаң жаш балдар менен окудум мен, конечно. Бирок өзүнчө рахат да, жаңы нерсе үйрөнүп. Ого кеткен акча жөн деле кетип калмак, чайга делечи. Ого өзүңүн билимиңе кеткен акчаны бу расход деп эсептебеш керек. Бу курсакка киргенде эле, курсакка киргенде расход деп эсептебейбиз да. Ошон үчүн көбүрөөк наоборот бияка кетириш керек дейт элем да. Баягы эле башында айткан сөз да. Өзүбүздө жок нерсени бере албайбыз. Биринчи өзүбүз билим алышыбыз керек, биринчи өзүбүздө адеп ахлакты оңдошубуз керек. Адеп ахлак дегенде бирөөгө болгон мамилең дагы, кошуналар менен урушуп жүрсөң, көчөдө агрессивный болуп бип сен качып каш менен турайын деп жүрсөң, балаң эртең сага келгенде ошондо агрессия кылат. Бирдекени айтсаң, энең турайын, мындай надел кылдың, туурабы? Бул нерсени мен да байкадым, баягы бир ырда чыгып турат экен, барган сайын атама окшотуп баратам деген нерсечи. Мен да байкасам ошол атамдын реакциялары атама окшошуп баратам да, байкайт экенсиң, окшошот экен. Себеби адам баягы сиз айткандай уккан эмес, көргөн көбүрөөк кабыл алат экен да. Ошол нерсени көргөнсүң, мунуга кандай мамиле кылган атаң. Ошол нерсе сенде иштейт экен да, ошол реакциячы. Ошол нерсени туура айттыңыз агай. Рахмат агай, өтө мындай пайдалуу маек болду. Эми кээ бир темаларды айтышым мүмкүн, баягы башында бериле турган темалар аягында берилип калдыбы, кандай болду, бирок мен ойлойм өтө пайдалуу болду. Көргөн адамдар жакшы пайда алат деп ойлойм. Ошондой алтындай убактыңызды бөлүп, ушул жерге келип, өзүңүз тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат агай. Иштериңизге ийгилик. Ушул балдарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Балдарыңыз ушул сизди сыйлаган, мекенди сыйлаган, динди сыйлаган мыкты инсандардан болсун агай. Рахмат. Мен бир нерсени да ошо башында айтпай калыптым өзү. Башында айтып коюш керек эле, бул мен сүйлөгөн нерсени жанагы исламды жаман көргөн адамдар бар да. Жөн эле исламды жаман көрүп калган. Өзүнөн өзү эле теңирчибиз дегендер көрбөй эле койсо болот да. Оор келет. Мен мусулмандарга анан жанагындай западты сүйгөндөр бар да. Олорго деле неме тиешеси жок нерсе да. Кааласа көрсө, каалабаса жок. Менде максат, мен өзүмдүн оюмду айтпадым, мен илимдин негизиндеги нерселерди айттым. Силерге кээ бирөөлөр жакпашы мүмкүн. Азыр эле айткандай, бирөө чөгүп атса, барып чачтан сууруп чыгасың, эптеп жардам бересиң. Жагынып отуруш неме жок. Менин максатым элге жагыныш эмес. Сулуу чунчук болуп, красиво сүйлөп мындай кетиш эмес. Мен билген акыйкатты айтып коюш. Молодец, азаматсың десеңиз дагы ыраазыбыз, анан сөксөңүз дагы ыраазыбыз. Рахмат агай, Аллах разы болсун. Бул жерде негизги эле максат ошол сиз айткан нерселер, биз ар дайым эле айтып кетебиз. Бул таң улаш эмес да. Биз болгон ушул жерге келдик, адамдарды чакырып, ушул жактан тажрыйбасы бар адамдар менен алып атабыз. Бул бөлүшүү болду. Бул жагы эми ар ким өзүнүн ыктыяры. Кандай тарбиялайт, эмне кылат өзүнүн ыктыяры. Бул жакта бөлүшүү болду агай, рахмат. Аллах разы болсун. Элге бир өзүм атыма бир кеңеш айтып койсом болобу? Болот агай. Эми катары жакшы болот. Эгерде кеңеш важный болуп калса, биринчи айтат элем, сөзсүз түрдө билим алыш керек. Биринчи мусулмандарга түшкөн аят Икра болду да. Анда 3 жолу айтты. Ленин атабыз айткан жок. Икра бисми роббикаллази халак. Аны эмне үчүн окушубуз керек дегенде Аллахтын ысмы менен оку деди да.
Экинчиси сөзсүз Аллахка таваккул кылыш керек. Мен буну мындай деп коем да. Мен бир аз жинди болуш керек деп коем да. Акыл ойчул ойлонгончо тобокелчи тоо ашыптыр дейт да. Аллахка тобокел кылып, то есть жиндилик дегенде мен оюң ачык айтыш жөнүндө, мен Инстаграмда жиндиликтин оюң ачык айтыш жөнүндө айтам да. Көрөлөр айтат, баягы жинди болуп, бирдемкелерди кийип алып, баягы хорозун маскасын кийип жин, андай жиндиликти айтпайм да. Коркпошто. Элдин мнениясын карабашты. Анан уялчаак болбойлу. Уялчаактык жаш балдарга да ошону үйрөтөйлү. Уялчаактык эч нерсеге жеткизбейт. Үйгө киши келди, сүйлөбөй отур дегенде токтотойлу. Оюн ачык айтсын балдарыбыз. Сен менен дагы ачык сүйлөшүн. Чоң кишидей сүйлөшөйлү кичинекейинен. Биз дагы бирөөгө оюбузду айтканда ачык айтайлы. Бизден ушу кеңеш. Рахмат агай, Аллах разы болсун. Жакшы кеңештер болду. Негизи сизден ала турган, үйрөнө турган нерселер көп экен. Рахмат агай. Аллах разы болсун. Кызматтагыз.